Урматтуу төрагалык кылуучулар, биздин өзүбүздүн жогорку кеңештин ички регламентин жакшылап окуп алсаңыздар да, бүгүн мыйзам бузуу болду. Бир фракциянын 10 мүнөтү экинчи башка фракцияга берилбейт регламентте. Мен ошон үчүн добуш бергеним жок. Мыйзам бузуу болду. Ушуну карап койсоңуздар. Буну мыйзам бузуу деп айтабыз. Анан мен муну кайра эле билим берүү боюнча сүйлөгүм келип турат. Бая күнү мен 12 жылдык боюнча даярдык жок, китептерде даяр эмес, программа жок, стандарт жок, дегеле иш жок, кантип өтөсүңөр, 2 жылдан бери өтө албай атасыңар. Аны үчүн этабы менен даярдык керек. Жок эле дегенде мына элдин ичине региондордо сурамжылоо жүргүзгүлөчү. Эл 10 жылдыкты каалап атат дегенмин. Анан дезинформация деп билим берүү министрлиги, анан консерватор деп жаздырып атасыңар. Мен билим берүүдө консерватор болгонума сыймыктанамын. Билим берүү себеби бул өтө сезимтал. Дүйнөлүк практикада мамлекетти жок кылыш үчүн согуштун кереги жок. Билим берүүсүн талкалап кой, мамлекет ыдырайт. Ошон үчүн бул билим берүүгө өтө этият мамиле кылсак, ага чоң даярдык керек. Ага бир пилоттук райондорду, пилоттук мектептерди алып көрүш керек да. Мен өз пикиримде калам. 12 жылдыкка мен каршымын. Анан билим берүү жөнүндө сөз болгондон кийин, мына билим берүү министрлиги бары өзү көргөн эмеспи? Мана мага ата-энелерден кат келди. Ысык Көл облусунун Ак Суу районунда, Курбу деген айылда Чынтемир Осмонов атындагы 11 жылдык мектепте жыл сайын учук оорусунун таякчалары табылып, балдар ошол Чолпон атанын санаториясына жатып дарыланып атат да. Мына былтыры 5-6 бала жаткан экен, 9 ай дарыланып. Быйыл болсо мына 15 бала жатты деп ата-энелерден мага кат келип атат. Бул жерде сыз, жанагы жараксыз мектеп, полдор абдан мындай чириген абалда, ошол авариялык абалдагы мектепте окуп аткандыгы жөнүндө жазышып, ата-энелер кайрылып атат. Ушуга окшогон мектептерди караш керек. Билим берүү министрлиги депутаттардын артынан сая түшпөстөнчү. Мен айтар элем, өткөндө спикерибиз ошол курултайда айтты эле, жождорду, жогорку окуу жайларды билим берүү министрлигинен бөлүү маселесин. Мектепке чейинки билим берүү бүгүнкү күндө ашмалтай чыгып, проблема ашып ташып турган учурда жогорку окуу жайын караганга эч министрликтин колу жетпейт. Ошон үчүн жогорку окуу жайыны өзүнчө министрлик кылып бөлүү керек деген мен төраганын сунушун колдойт элем. Төрага мына президентке кайрылып курултайда биздин сунушубузду колдоп бердиңиз, эми жогорку окуу жайы өзүнчө министрлик болуп бөлүнөт деген. Мен да ошол сунушту колдойт элем. Бул тез арада ушул министрликти бөлүп алып, жогорку окуу жайларын караш керек. Рахмат, Кемал Абдыразаковна.